Бишкекте бир адамды домдун алдында сулайта тепкен, аларды УКМК тизгинен тартып кармады. Бул жерде эми ким күнөөлүү? Бир жылкы автоунаанын үстүндө калып кеткен, бир канча жылкыларды автоунаа сүзүп кетти. Мотоцикл Токмок шаарында аябай каттуу ылдамдыкта баратып бир үй бүлөнү сүзүп кетти. Анын ичинде 10 айлык наристе болгон, наристе окуя болгон жерде көз жумду. Түркияда кайрадан өтө каттуу жер титирөө катталды. Жер титирөөнүн очогу 5 балга жеткен. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астында койдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Домдун алдында адамды бетке тепкен киши кармалды. Бишкекте эркек кишини сулата тепкендер кармалды. Кечээ 7-сентябрда социалдык тармактарда Токтоналиев көчөсүндө жайгашкан үйлөрдүн биринин коросунда белгисиз жарандар эркек кишини канжалатып сабап жаткан видео тараган. Бул боюнча Октябрь иптен маалымат беришти. Аталган факты бейбаштык менен кылмыш иши козголуп, жабырлануучуга соттук медициналык экспертиза дайындалды. Октябрь иптин тергөө жана акча эместөө иш-чаралардын жүрүшүндө 1985-1988 жылы туулган жарандар аныкталып кармалган, тергөө кызматына жеткирилип, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Мындан тышкары 1989 жылы туулган жаранга майда бейбаштык менен протокол түзүлдү, тергөө уланууда. Ак өлөң айылынын тушунда жылкыларды автоунаа сүзгөн. Бакыт Бекболсунов аттуу Facebook колдонуучу Балыкчы Бөкөнбаев Каракол жолунда жылкыларды автоунаа сүзүп кеткен видеону жарыялады. Анын жазганына караганда кырсык Балыкчы Бөкөнбаев тилкесинин 10-чакырымында Ак өлөң айылынын тушунда катталган. Токмок шаарындагы кырсыктан бир үй бүлө жабыркап, 10 айлык наристе каза болду. Бул тууралуу өгөйлөр аймактык кабарчыга билдиришти. Маалыматка караганда кырсык 7-сентябрда саат 23:00 чамасында Ленин көчөсүндө Бану ресторанынын тушунда болгон. Мотоцикл айдоочусу жолдон өтүп бара жаткан үй бүлөнү сүзүп кеткен, натыйжада 10 айлык наристе каза болгон. Милициянын айтымында 2002 жылы туулган жаран ак түстөгү Эндоро маркасындагы мотоцикл менен Токмок шаарынын Ленин көчөсү менен чыгыштан батышты көздөй бара жатып, жөө жүргүнчүнү сүзгөн. Натыйжада жөө өтмөк жок жерден өткөн 2004-жылы туулган жарандар Токмок шаарынын Сооп менен травматология бөлүмүндө баш мээнин чайкалыш менен жаткызылган. Ал эми жашы жетелик 2024-жылы туулган жаран жаракатынан улам окуя болгон жерде каза болгон. Учурда Чүй облусу боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы тарабынан кырсыктын чоо жайы такталууда. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сакыровага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7915 126 73 29. Кемин районунда той этегинде чыккан өрт 3 күнөн кийин өчүрүлдү. Чүй облусунун Кемин районуна караштуу Илич айылына жакын той этегинде чыккан өрт толугу менен өчүрүлдү. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар билдиришти. Маалыматка караганда өрт тоо тараптагы токойдон тутанып, ылдый жактагы мөмөн бакчаларга чейин жеткен. Өрт өчүрүүгө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери, жергиликтүү тургундар тартылып, алар 3 күн бою тилсиз жоого каршы күрөшүшкөн. 6-сентябрда өрт басаңдап, 7-сентябрда толугу менен өчүрүлгөнү кабарланды. Түркиянын батыш аймагында күчү 5 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу Европа жер ортолук деңиз сейсмология борбору билдирди. Жер титирөөнүн очогу Балакесир провинциясынан 58 чакырым түштүк-чыгышты көздөй 8 чакырым тереңдикте жайгашкан. Бул аймакта 238 миңге жакын адам жашайт. Алдын ала маалыматтар боюнча жабыркагандар жана кыйроолор тууралуу кабар түшелик, кырдаал тиешелүү кызматтардын көзөмөлүндө. Токмокто мамлекеттик кызматтагы жетекчини бычак менен сайып кетишти, шектүү кармалды. Чүй облусуна караштуу Чүй айылындагы мамлекеттик мекемеде жетекчи кызматты аркалаган жаранга бычак менен кол салуу катталды. Маалыматка караганда окуя 5-сентябрда болгон. 1990-жылы туулган жаран белгисиз себептерден улам 1991-жылы туулган жаранды курч буюу менен даалыга сайып, окуя болгон жерден качып кеткен. Жабырлануучу учурда тиешелүү медициналык жардам алган. Бул факты бейбаштык боюнча кылмыш иши козголгон. Акча эмелектөө иштеринин жүрүшүндө шектүү катары жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда окуяга байланыштуу соттук медициналык экспертиза дайындалып, тергөө иштери уланууда. Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Менин атым Чынара. Кызым Фатима 1 жылдан бери Оле деген оору менен ооруп келет.
костная дисплазия деп колдорунда буттарында жаралары бар. Сиздерге кайрылып аткандын себеби жардам сурап кайрылып атам. Фатиманы лечение кылганга каражатыбыз жетишпегендиктен 5-10 сом болсо да сиздерден жардам сурайм. Кайдыгер карабай жардам берип коюңуздар. Фатимамдын айыгып кетишине салымыңыздарды кошуп жардамыңыздарды берип койгула. Ар бир түнү ооруган сайын жүрөгүм ооруйт. Жардам бериңиздер. Жараткан Аллахым бизге берген жардамыңыздарды миңертелеп, көп эселеп кайтарсын. Ушул кызымдын ооруганына салымыңыздарды кошуп коюңуздар. Суранам, кыргыз элим. Биздин реквизит номерлерибиз Мбанк Шарипа М деп чыгат 0401 апамдыкы. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанкыбыз бар, Асылбек деп чыгат 7240. Ушул номерге которо бересиздер. Өзүм менен азыркы учурда такси болуп иштейт. Кыргыз элим, Тимага салымыңыздарды кошуп, жардам берип коюшуңуздарды суранам. Невский G. На границу Казахстана и Кыргызстана разгорелся сильный пожар. Только река Чу останавливает пламя, чтобы оно не перекинулось на территорию Кыргызстана. Там казахи охуевают, короче. На расстоянии 200 метров. Снимать здесь что делает? Ша, Полковник Хахамбаев. Бұл контроль қылады. Мен айтарым ұғытасың сен, нені ұқтыйсың? Больницаның жаңы салынышы бойынша, ақшаны бөлу бойынша мәселені. Срок исполнения қашан болды? Ұқпай қалдың. Не қылып жүресің ал жақта? Мен саған ойламаны келдім бұл жерге. Телефонын шұқылайсың мен. Бер телефонын. Бер телефонын. Қара, бер деп отыр телефонын. О телефон, ойнап қалды. Екінші телефон шұқылап алған, мен жеріне тұрған. Жүресің бұл жерге. Я что, за вас, я что ли должен работать? Короче, строительство должно начаться немедленно. Понял? Немедленно должно начаться. Выберите нормального подрядчика. Подрядчикті алып алып тұрып, анан ертең подрядчик қылбай қойды, жаман қылып қойды, қачып кетті, келбей қойды деген ұқсаң, башың кетеді. Лично бұша дейчен. Бардығын контрольді аласың. Акимдин иштегенин, райондун иштегенин барын контрольге аласың. Мақұл бу? Мына. Ақ жолтой. Келді мына. Әке, сіз без лица тартсас болаттылар сұрады. Мен сізге жақсы сотқа берсеңіз болады. Жолтой мырза, мен сізге жақсы предупреждение бердім. Негізі? Я же не отказывался, я же машину убрал же. Вы отказались. Неге отказывался? Ол жерге тоқтатсаң тақыр болбайды мындай. Азыр жақсы мындай жоқ алсаңыз. Не специально. Вы можете меня послушать? Жақсы мындай ситуация болып қалды. А вдруг что-нибудь произойдет, вдруг пожар, вдруг скорая. Міне сіздер мына кеше Садығалиевада пожар болды, Садығалиевада пожар болды. Машиналарды алып албай жүресіз. Мындай тұтқын болбайды да. А сізге мындай қыламыз азыр. Мына бұл қызматкер менен сіз көмүч Келіңіз. Тергөөгө өткөзүп беребиз сизди. Тергөө анан кандай чечим чыгарат, аны жай айтып беребиз. Мизам баарыбызга бирдей. Мизамга баш иш. Мизамдан бийик турган эчтекеден жерим Жок, мен сизге Супра я никому албайм деп эметкен даже жерим жок. Я просто людей попросил не орать, я уберу и все. В этом больше конфликта нет. Они орали, да, вам? Орали, конечно. Жөн эле айтсам, акырын эле мындай. А вообще, по идее, нельзя было оставлять машину так. По идее, конечно, я не отрицаю вину, я нигде не отрицал вину, да. Я вышел, люди на меня орали, я вышел, я сразу сказал, байке сенжелер, кечириңиз, Хорошо, у вас есть, а потом дальше. У вас есть документ удостоверяющий вашу личность? Паспорт бар? Все, жүріңіз. Түндік берейін, а? Түндік бер, жүріңіз. Просто мен физкарталарды. Қызматкердің аттанбасыңыз. Асанбайды алған болып барасыз ба? Все, қараңыз. Сізге сразу протокол түзіп ал, жанагы эмеге. Ағада, неправильно парковкада түзіп салыңыздар.